Карагат плюс программасы жергиликтүү питомниктерди базар шартына ылайыктап, алардын мөмө жемиш түрлөрүн көбөйтүүгө салым кошуп келет. Буга далил катары өткөн 2014-жылы уюшулган облустагы питомниктер ассоциациясын айтууга болот. Ассоциациянын башкы максаты болуп жергиликтүү питомниктердин коммерциялык кызыкчылыгын коргоо жана дыйкандарды сапаттуу көчөттөр менен камсыз кылуу. Өткөрүлгөн жыйында өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү дал ушул маселе тууралуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кеңири маалымат берди. Мөмө жемишти өстүрүүгө байланыштуу кандай маселелер кошумча чечилиши керек. Биринчиден бул ошо багбандарды окутуу, питомниктерди түзүү, сорт тандоо, сортторду жаңылоо иштерин уюштуруу иштери бул ошо бир иреттеги иш, бир иреттеги бир багыттагы иштерге кирет да. Мына ушунун баары тең ушул Карагат плюс проектисинин алкагында бардык ушул компоненттер мындай тажрыйбадан өтүп да. Эми бул бизге ушу кошумча бул Карагат плюстун ичинде жана жөнөсканалар бар, ошол мөмө жемиштерди иштетүү, кайра иштетүү, кургатуу маселелери дагы бар. Бул абдан чоң проект болгон. Экинчи жагы бул жанагы үгүт насыят, пропаганда жагынан алганда мына 2 жыл катары менен чоң фестиваль, бул Карагат фест фестивалю. Бул ошо элдин сезимине ушул багыттагы ишкердик, бул мөмө жемиш багытында ишкердикти жайылтуу. Аталган долбоор фермерлерге эң алгачкылардан болуп кыска мөөнөттүү курстарды сунуштап, учурда облустагы айрым район шаарларда окутуу жүрүп жатат. Облус башчысы Эмилбек Каптагаев мындай окутуулар элит элинин экономикасын көтөрүп, жашоо шартын жогорулашына салым кошоорун белгиледи. Андан тышкары Карагат плюс долбоору тууралуу бир катар ой-пикирлер айтылып, программанын жардамы менен Ысык Көл облусу сапаттуу жана экологиялык таза мөмө жемиштер менен чет өлкөлөргө таанылат деген ишеним күч. Жыйынга катышкан журналисттер тийиштүү суроолоруна жооп ала алышты. Ушул эле Карагат плюска жанында да бир жакшы проект бар. Бул бир айыл бир продукт. Мына ушул экөө чогуу негизинен мына көп иш-чараларда, фестивалда ошо катышып чогуу болуп жүрөт да. Бул өз ара бири-бирин толуктоочу проекттер да. Бул проектлердин биз үчүн, регион үчүн, анан кийин жалпы эле Кыргызстан үчүн мааниси эмнеде? Мына азыр биз областта былтыртан бери ушул мөмө жемиш багытында ушуну өсүүчү жана экономикалык кластер катары бөлүп алуу боюнча бир чоң проект кабыл атабыз. Азыркы учурда мына 40 айылда жана демонстрациялык участоктор уюштурулду. Бул жергиликтүү бийликте жана областтык администрациянын жардамы менен уюштурулуп жатат. Жана Карагат фест фестиваль бул биринчи областтык деңгээлде болгон, былтыр эл аралык, быйыл дагы эл аралык деңгээлде өткөрүлмөкдө. Бул областтык администрация менен проектти биргелешип өткөрмөкчү. Буюрса 8 август күнү өзүбүздүн жергиликтүү мөмө жемишти даңазалоо максатында Түп айылында фестивалде биргеликте өткөрмөкчүбүз. Белгилей кетсе, Карагат плюс долбоору Ысык Көл облусу боюнча 3 жылдан бери кызматташып, 15 айылда тамчылатып сугаруу системасы орнотулган. Жана жаңы сорттогу Карагат көчөттөрү отургузулган. 196 фермер мөмө жемиш өстүрүү курстарын окуп бүтүшкөн. Карагат фест фестиваль миңдеген адамдардын катышуусунда 2 рет өткөрүлүп, бир канча социалдык мекемелерге күнөскана курулган. Долбоордун өкүлдөрү мындан ары дагы аткарыла турган иштер көп экендигин айтышып, жергиликтүү жетекчилерге колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Каракол шаарынан.